Men 2 saat, 3 saat, 4 saat öçө turgan свет өчпөйт бир да жерде. Өчөбү деп коркконсуңар, өчпөйлө барыңар мына аман эсен менин маңдайымда турасың. Март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалар иштебейт. Бул майнинг өчүп турган убакта да бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Кыргызстанда майнинг фермалар мартка чейин ишмердүүлүгүн токтотту. Бул тууралуу Менкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өлкөдөгү соңку жагдайлар тууралуу маек берип жатып маалымдады. Төраганын айтымында мындай чечимди энергетика министри Таалайбек Ибраев менен биргеликте кабыл алышкан. Кыргыз Республикасынын территориясында март айынын аягына чейин бир дагы майнинг фермалар иштебейт. Эгерде кимдир бирөө майнинг фермасын кошконго аракет кыла турган болсо, каттуу жазага тартыласыңар. Бул бир. Экинчиден, бардык мамлекеттик органдар, министрликтер, ведомстволор, мекеме ишканалар кечки саат 6-дан кийин мекеме ишканалардын толук бойдон электр энергиясын өчүргүлө. Себеби кээ бир министрликке кирсең түнү менен кондиционерлер иштеп турат. Кыргызстанда келишим менен иштеп жаткан 2 майнинг фермалары бар. Энергетика министри Таалайбек Ибраевдин маалыматында бул фермалар электр энергияны Орусиядан алат. Алар иштеп баштаган 2023-жылдан бери транзит үчүн Кыргызстан улуттук электр тармактарына жалпы 22 миллион сом каражат төккөн. Өзүңөр көрүп атасыңар, только ушул майнингтерге кетип атат. Мындайча айтканда, ошол коомчулукка биз көрсөтөлү, мына бул майнинг өчүп турган убакта да бизде мындайча айтканда генерациябыз жетпей атат. Ошону элдин баары ойлоп атат, ошо электерин ошол жака кетти деп. Жок, кеткен жок. Мына мындайча айтканда, кыргыздар айтканда, ач кулактан тыч кулакка өчүп тургула деп. Өчтүк, бүттү, өчүрүп салдык. Жок, бүгүнкү күндө. Жанагы Solarcoin майнинг фермасы буларга эң негизгиси электр энергиясын сатуучу болуп, Россия мамлекетинин Интеррао компаниясы болуп эсептелет. Андан сатып алган электр энергиясын Solarcoin компаниясы Казакстанда Кегок компаниясы аркылуу транзит аркылуу андан кийин бизге түшөт ал электр энергия, национальный электрический сет деп коет. Ошого транзит аркылуу өтүп туруп, Орус мамлекетинен сатып алган электр энергиясын бизге транзит аркылуу алып өтүп туруп, анан пайдаланышат. Бизге бул кандай транзит жана кызмат үчүн эле төлөнгөн акчадан баш тартып, ошол алып өткөн электр энергиясын токтоттук. Мына азыр ошо СК1, СК2 деген өчүргүчтөрдү өчүрүп, пломбуларды бастык. Элде жанагындай суроо талап болбосун деп. Отключить Sharewell 35 SK1, проверить отключаем положение. Вас понял, отключаю Sharewell 35 SK1. Бул экинчи линия разделителге кошуп атабыз, азыр SK1 линия разделитель өчүк, азыр экинчиге уже пломба басабыз азыр. Бүгүнкү күндө коомчулукта өзгөчө мектеп, бала бакчаларда жарыктын өчүрүлүшүнө байланыштуу нааразычылыктар бар. Буга УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев да көңүлүн бурду. Ал мындай социалдык объектилерде эрте өчүрүүгө болбой тургандыгын айтты. Ошондой эле башка мамлекеттик мекемелерде электр энергиясы үнөмдөлүшү зарыл экенин белгилеп, жерлерде жетекчилер көзөмөлгө алышын буйруду. Өчүрүүлөргө байланыштуу энергетика министри Таалайбек Ибраев да кошумчалап, учурдагы чектөөлөр бар экенин, бирок кыш ичинде эч кандай жарык өчүрүү болбой тургандыгын маалымдады. Мектептердеги светтерди кечки саат 6-дан кийин өчүрүп коюп атпсыңар. Бул туура эмес. Башка жерде өчүрсөңөр дагы мектептин светтерин кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Себеби балдар мектептен чыгат, мектептен тарап, үйлөрүнө кетип, ата-энелери ошол балдарын алып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Себеби саат 6-да свет өчүрүп коюп атасыңар, көчөгө чыгып атышат, же машинасын таппайт, же ата-энесин таппайт. Ушинтип балдарыбыз кыйналып атат. Ошондуктан бул энергетика кызматкерлерине айтайын, мектептердин, именно мектептердин, экинчи сменада окуган мектептердин светтерини кечки саат 7-ге чейин өчүрбөгүлө. Кечки саат 7-ден кийин өчүрсөңөр болот. Мамлекетибизде жанагыдай верный отключение деген болбойт. Болбойт. Эч жерде атайылап свет өчпөйт. Атайлап свет эч ким өчүрбөйт. Себеби свет Кудайга шүгүр жетишет, бирок ошондой болсо дагы ошону экономдойлу. Кээ бир биздечи көчөдөгү электр энергиянын баары көчөнү паркта освещать эткен, уличный освещение. Мисалы үчүн Бишкектин көчөлөрүн освещать бул горсветтин жумушу да, горсветтик. Анан эгерде бир айыл өкмөттө
өзүнүн может быть карызы бар же болбосо башка эмне менен өчүрүп койсо биз аны дагы карап атабыз кечки мезгилдерде. Мен өзүм мындайча айтканда контролюмдө турат, айтып атам кечки мезгилде мектеп, бала бакча жанагындай жерлерде окуу экисмен да ошол убактарда эч кандай өчпөш керек. Бул эми баардык эле свет десе эле баарында Кремльде күйүп турган светти да бизге мындайча айтканда залакаты тийип атат да. Ошон үчүн аны мындайча айтканда талдаш керек да. Бул кимге байланыштуу? Бул кимге байланыштуу? Малым болгондо экс-президент Алмазбек Атамбаев буга чейин Facebook баракчасы аркылуу Кыргызстандагы энергетиканын таңкыстыгы тууралуу айтып чыккан. Анын алкагында министр Таалайбек Ибраев жооп катары Атамбаевдин тушунда ири долбоорлор Камбарата 1 жана Камбарата 2 ГЭСтеринин курулушу токтоп калганын айтты. Ага анын жоопкерчиликти албаганы менен түшүндүрдү. Жоопкерчилик алган эмес. Верхний Нарынск каскадты аны өзүңөр билесиңер. Бүгүнкү күндө 37 миллион мойнубузда турат. Баягы кыргыздар айткандай жебеген самсыга төлөгөн атабыз. Ал уже бүгүнкү күндө пенясы менен 51 миллион болду. Жоопкерчилик алды. Биздин кече дагы ошол жерде иштеген, ошол Верхний Нарынск каскадты иштеген бизде ардагерибиз бар. Бүгүнкү күндө Чоробай Такешевич Акунов деген. Ошол дагы именно ошо өзү иштеген, ошо информация бербеди. Эми буга мен токтолбой эле коеюн. Мен өзүм эмемде жообумда бүт маселелерге фактылап жооп бердим цифрасы менен. Бир эле нерсеге токтоп кетейин. Жана айтып аткан 4 агрегат токтогул деп атпайбы? Мына мен тирүү турам го, мына өзүм колум менен мына акыркысын кече күйгүзүп келдим. Анан кандайча 4 агрегат курулуп калат 240 мыңга. 2000 мына 2025 жылы, 24 жылы, 23 жылы, 22 жылы жылга бирден агрегат киргиздик. Пандемия убагында токтогон, билесиңер аны. Ошондон бери мына ушул 4 жылдын ичинде 4 агрегат киргиздик. Анан каякта? Андан тышкары министр коомчулукта көмүрдүн баасынын кымбатташы жана кампаларда көмүр жок элге жетишсиз деп айтылып жаткан кептерге да жооп берди. Анын айтымында Кыргыз көмүр тарабынан сатылып жаткан көмүрдүн баасы 5800 сомдон болуп жатат. Ал эми ортомчулар 8000 сомго чыгарып алган. Эмнеге 8000ге сатыш керек? Элестет. Бир рейстен 60 миңден 90 миңге чейин жанагы шопурлар ошондон акча каражат таап атышат да. Аны ошону спекуляция кылбасын. Мен тапшырма бердим. Эгерде бизде сатып алса, бизге антимонопольный койгон мамлекетте баа бар, ошо баа менен сатсын деп, жанагындай спекулянттарды анда токтой тургула. Биз деген соц объектилерди элге камсыз кылалы деп. Мына ошону менен азыр бүгүнкү күндө көзөмөлдөп атабыз, 5800дөн ашпасын деп. Эч кандай капа болбош керек, сарсана болбош керек. Бул убактылуу эле. Белгилей кетсек, Кыргызстанда электр энергиясына убактылуу чектөө киргизилген. Анда эртең мененки жана кечки убактарда керектөө эң жогорку болгон маалда энергиянын кубаттуулугу 5 киловаттан 3 киловатка чейин түшүрүлөт. Бул чектөө келерки жылдын 1 апрелине чейин киргизилген. Нурзада Сыдыкова, Кудайкал Сомуралиев, регион, Бишкек.